Нур телеканалынын берүүлөрүн Чордондо программасы түзөфрүдү улантат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө ошол дүйнө кооптонгон вирус мына ушинтип биздин Кыргызстанда дагы кучагын кенен жайып турган мезгили. Ал үчүн ошол бүгүнкү күндө ошол биздин ооруканаларда дагы орундуктар жетишпей бир топ көйгөйлөр жаралып аткан учур. Ушул оор кырдаалды эске алып биздин айрым мекендештерибиз же болбосо ушул кайрымдуу инсандар же болбосо ушул өлкө үчүн мамлекет үчүн күйгөн инсандар дагы өзүнүн колун сунуп ошол илдетти чогуу жеңүүнүн аракетин көрүшүүдө. Бүгүн биз мына ушул өнөрлүү инсандар өлкө үчүн кол сунат деген теманын айланасында кеп кылабыз. Ушул Ош шаарындагы жалпы эле чыгармачылык менен алектенген инсандар ушул биздин шаардагы бир топ медициналык жетишпеген жабдыктарды алууну көздөшкөн. Ал үчүн биз студиябызга коноктор чакырганбыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Аман Ибраев жана Айпери Кулбай эжекебиз. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач убакыт бөлүп келип бергениңиздерге терең ыраазычылык. Негизи эле бүгүнкү күнү ушул сиздер шаар тургуну катары, Кыргызстандын жараны катары абалга кандай мүнөздөмө бересиздер, Аман мырза? Сизден баштайбыз. Мен баштайм биринчи. Салам алейкум, урматтуу кыргыз эли мекендештер. Биринчиден телеканалга чоң рахмат. Баягы айтат го, биринчи бул коронавирус чыкканда жок деди, ишенбегиле деди. Мен ошон ишенбей жүргөм өзүм дагычы. Ишенбей эле жок деп жүрдүм, бирок кырдаал курчап кеткенден кийин качан гана ошол оорунун бир бөлүгү өзүмдүн ошол баягы организмге киргенден кийин, сезгенден кийин ишендим да мен чын айткандачы. Ошондон азыркы учурда абал өтө мен оор деп айтам. Жашыштын кереги жок чын айтканда, анткени контакт көбөйүп кетти, элдердин баары көчөгө чыгып калдык. Ар жерде жүрөбүз, базарсаң базарга, машинасаң машинада адам толтура. Бир жерге отурган жерде 20-30 адам отуруп атабыз. Конечно, вирустар жугат экен да. Бул ооруну билген, ошол менен бир аз ооруп көргөн адам гана жүрөгүнөн сезип коруп калат экен да. Ошондуктан мен тамада катары, кыргыздын уулу катары айтат элем. Мен бул ишенем бар да. Абал ушул учурда абал оор чын айтканда. Айпер айым, сиз кандай карайсыз ушул бүгүнкү күндө ушул коомчулук менен иштешип атасыз, бир топ аракеттер көрүлүп атат. Шаардан эмнени байкап атасыз мындай? Жогорудагы бир адамдардын мындай кооптонуусун байкап атасызбы же айрым жана кайрыга караган жарандарды эле көрүп атасызбы? Акыркы туура айтасыз, акыркы мына 3 күндө адамдар кооптоно башташты десем болот. Себеби буга чейин элдин баары көчөгө чыгып кетти эле. Машина пробка көчөдө, адамдар аябай көп кайчылашып өтүп аткан. Жана жакын жүрүп бири-бири менен кадимкидей сүйлөшүп, жада калса чайканаларга, баягы кафелерде эме болуп калдык эле. Бирок акыркы мына 3 күндө байкадым, мен өзүмдүн ошол жашаган жерден дагы байкадым, адамдар эшикке чыккандан кадимкидей азайышты. Өзүлөрү эле чыкпай калышты, өзүлөрүнүн ден соолугу үчүн албетте өзүлөрү мындай кам көрүп эшикке чыкпаганы мени сүйүндүрдү бир жагынанчы. Мен дагы ушул мына 5 күн болуп калды, 5 күндөн бери чыга элек болчумун. Бүгүн сиздер чакырганыңыздардан чыгууга туура келдим да. Бирок чындыгында абал кооптуу, оорураак. Чыгармачыл инсандарга мына ушул оору кандай таасирин тийгизди? Мисалы, сиздерге мындай чыгармачыл инсандар эл күйүү менен, эл адамы, көпчүлүк менен, коом менен сүйлөшүп жүрөсүздөр. Кандай таасирин берди? Мындай да. Бул жашоодо Кыргызстанда эмес, мүмкүн биздеdir да, биздин мекенибиз ушунда болушу мүмкүн. Жакшылык болсо деле, жамандык болсо деле, кандай гана бирдемке болбосун, биринчи кезекте депутаттарга сайлашат. Анан эле келип туруп мына ушул ырчы, чорчу, тамадаларга сайлашат да. Мисалы, бирөө азыр ооруп атса, сен эмне жардам бербей атасың? Бирөө макта жүрсө, сен эмнеге барбай атасың? Эмне бул кылып атат, сен кыла албайсыңбы? Только сындагандар да. Анан бизде мындай суроо жооп болот да, мисалы ошолоргочу. Мен деле балам бар, чакам бар. Мен деле ден соолугуман кооптоном. А сен эмне отурасың дегенсең, жооп берет. А сенин эл тааныйт да дейт. Сени көпчүлүк тааныйт, сен ошон үчүн сен чыгышың керек дейт. Таасирин тийгизген, мисалы коронавирустун таасири тийгизгени карантин деген нерсе. Мен өзүм эле айтып өтөйүн, мисалы мен 10 жылдан бери тамадамын да. 10 жылдан бери тамада 365 күн болгон болсо, анын ичинде январь менен февралда бөлсөң бир 10-15 той болсо, ошонун ичинен бир 20 жолу же ушу 30 жолу эле кечиндеси саат 8-де келип үйдө мындай чогуу туруп тамак жеген күн болот экен да. Калган күндөрү бүт элдин кызматында. 6-дан кийин үйдө жоксуң, кечки саат 2-ге чейин уже күн түн алмашып калган да. Бунун таасири бизге кандай болду? Үйдө отуруп калдык. Дем алуу. Бала чакаң менен кадимкидей
кечки тамак ужин дегенде отуруп өзүнчө бир бактылыкту сезип калдым. Мен Кудайга шүгүр ага чейин эле бактылыкмын. Бирок ушундай нерсеге алып келип койду, адамдарды бириктирип койду. Үй бүлөнү бекемдетип койду. Мисалы да. Ушул соц тармактарда дагы бир топ талкуулап атат. Ошол өнөрлүү инсандар, таланттуу инсандар ушул эл үчүн кол сунуп бир атайын бир жакшы демилге көтөргөн экенсиздер. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиздер да, Айпарайым, бул негизи сиздерге ушул дарыгерлер тарабынан бир сунуш болдубу? Же болбосо бүгүнкү күндөгү абалды көрүп туруп эле өзүңүздөр баштадыңыздар, кандай болду? Туура суроо бердиңиз. Бул дарыгерлер тарабынан эч ким тарабынан сунуш болгон жок. Биз өзүбүз биригип, өзүбүз баштадык бул нерсени. Чыгармачыл ушул тамадалар, ырчылар, өнөр инсандары биз дагы элге буга чейин көптөгөн жардамдарды берип келгенбиз. Көрсөтүп, көрсөтпөй, буга чейин көрсөтпөй эле кылганбыз. Анан эми азыр элдин баары эле көрсөтүп үлгү болсун деп кылгандан кийин көрсөтүшкө туура келди дагы. Анан кийин мындай кылалы, чогулайлы, эл менен ушул медиктердин, ооруган инсандардын ортосуна көпүрө бололу, өзүбүз дагы салымыбызды кошолу, андан сырткары элден дагы чогулталы, мүмкүн болушунча канча болсо чогултуп, анан ушул дем алдыруучу аппараттарды, концентраторлорду жана башка дары дармектерин, маска, эмне керек болсо, кайсыл ооруканага эмне керек болсо барабыз дагы, списогун алабыз дагы, анан ошого карата чогулган акчадан жардамдарды бере беребиз деп өзүбүз чогулдук. Бүгүнкү күндө айта кетейин, как элге отчет катары дагы айта кетейин. Новосибирскийден Айганыш деген эжекебиз 2 аппаратка спонсор болду. Андан сырткары Аксылык атымы атабай эле кой деди. Падыш ата деген айылдан болот экен, архитектор бир агабыз. Ал бир аппаратка спонсор болуп атат. Андан сырткары элден 1000 сом, 200 сом, 500 сом, эң көбү 5000 сомдон болуп атып, мына Россиядагы мекендештер 20 000ден ашык акча чогултушту. Ал эми бул жакта Кыргызстанда биз менин эл сом баракчама чогултуп атабыз, 30 000ден ашты. Буюрса биздин чогулткан акчабыз дагы понедельник буйрутма бере турган болсок, бир 2 аппаратка жете турган болсо, ошондо азыркы учурда 5 аппаратка толук кандуу мындай акча чогулду десем болот. Ама мырза, ушул кошумчалап койсоңуз да, ал аппараттарды алып келүү, же болбосо алардын сапаты бүгүнкү күндө сапатсыз болуп калып атат, ал иштебей калып атат деген. Жок, мындай да, ушул аппараттар боюнча айтып өтөйүн. Биринчи ошол Россиядагы мекендештерге рахмат. Ошо баягы соц тармактагы, Facebook, Instagramдагы биздин кыргыздын мекенчил инсандар бар. Ошо Ошто бүт жерде 6-7 областтан чыккандар өздөрү айтышат да, давайте топтоп койсоңор, биз жардам берели депчи. Аппараттарды мисалы $550 алып атат. Мына биз четтегилер көрүп атасыңар, $550 азыр кымбаттап кетти, $650 болуп кетти деп айтат да бизгечи. Бирок биз ушундай бир канал таптык. Мына Еринс Куназаров Башкар кеңешинин депутаты менен бир Самат деген энибиз ошол Кытайдан алып келген ушул аппаратты 450 өзүнүн суммасын алып келдиргенге жардам берип атат да. Мына ошол бизге выгодно. Ошол жагы дагы бир аппаратты $450 калтабыз. Ошол аппаратты биз чекте алышат, 650ден алды, 550ден алат. 550ден алат. Мына ушундан дагы ортосунан багындай сатканда сатуучулар дагы мындай ошону кошуп кой эле. Кыргызым үчүн деле арзан берсе болот да, мына бизге бергендейчи. Ошондуктан сапат жагынан алып келгенден биз эми ал жерде чыкканда ал заводду ал чыгарган жерде биз жокпуз, бирок ниет кылдык эми ошо келген аппараттын таза жакшы деп ишендирди бизди. 5 жылдык гарантиясы менен. 5 жылдык бар, кепилдиги бар 5 жылдык. Анан да бир нерсе, ошол Кытайдан эле эмеге Түркияга жөнөтүлүп ошол аппараттар. Түркиядан собирать этилип, анан кийин бул жакка келет экен да, ошого дагы кымбат болуп кетет. А биз түздөн алдыртканга бизге выгодный болуп атат. Эми ушул бүгүнкү күнгө караганда ушул чогулган каражатыңыздар канча мындай аппарат алганга жетиштүү болуп калды айтылган? Азыркы учурда 5 аппарат алганга толук мындай каражатыбыз бар буюрса. Биздики мындай да, баягы арыздан чыккандардыкы биздин ошо спонсорлорубуз, агаларыбыздын көбүн ошо Бишкекке отурдук. Бишкекте азыр мындай жүрөт атпайбы, баягы биздин өзүнүн кесиптештерибиз бар да. Ооба. Ошолор эртең алып атпайбыз. Анжелика деле ошол Нуста Майназаттар, булардын бардыгы барганга биз каяктан барып Бишкекте турабыз. Анда эмесе давайте ошол жакка эле салгыла. Бизге Ошто жакындар мүмкүн болушу деп да. Бөлгөн жокпуз да, Ошто баягы Кыргызстанбыз да.
бир болсун деген ниет. Пока бизде азыр 5 аппаратка жетиштүү каражат бар. Дагы Буюрса дагы чогулат бар. буюрса. Да бул нерсени токтотуп калбай. Шаардыкта шаарга гана берилет. Шаарга гана беребиз. Шаарга гана беребиз. Буюрса ушул Ош шаарында ушул кайсыл больницада аз болсо ошол жакка тапшырабыз. Азыр деле мен Состроматтан көрдүм да, Эмил Токтошев. Имиз. Ошол дагы реклама кылып берем, бекер акысыз деди, суммасын берем деди. Акысыз реклама кылыптыр, 2 аппаратка акча чогултту. Бирөөсүн бирөө жардам берди, бирөөсү ошол аппаратты чогултту. Бул деле болсо бир ийгилик. Ушул мисалга бүгүнкү күндө бизде ушул кайдыгер эмес, жана жогоруда өзүңүз айткандай мекенчил инсандарыбыз элдин ден соолугу үчүн, саламатчылыгы үчүн деп көрүшүп атпайбы? Мисалы негизи ушул аппараттардын жетишпестигин же болбосо бизде ушундай көйгөй жаралып атканын сиз кандай карайсыз? Кыргызстан жараны катары бул кимдин күнөөсү? Эми мындай да, мисалы мамлекетке акча келип атат деп эле көрүп атабыз да. Акча келип атат, 32 миллион келди, анан дегенчи миллион келди. Эми бул кез алдабас керек. Эми ошол келген нерселерди каякка жумшадым билбейбиз да. А мен эгерде мисалы ошону мамлекеттик ошол жерде иштей турган адам болгондо, массалык маалымат каражат деген болот. Чык, отчетуңду берип кой. Мисалы 32 миллион келди, мынанча жерге бөлүндү, мынча жерге кетти, могу больницага берилди деп койсо эл ишенет. Туурабы? Мен айта албайм, монун чөнтөгүнө кетти, тигин чөнтөгүнө кетти. Бул эми Аллага күбө. Эртеңки күнү ошону акырет ошонун жооп бериши өзүнүн кезеги келет да. Бирок бир кайдыгерлик көрүнүп калган жокпу? Эми көрүнөт да, кантип көрүнбөйт эми. Жүрөктөн ыйлайсың да, чыткан айтчы. Мына мисалы азыр ким чуркап атат азыр? Бечере баягы эле акалчандар. Мына бүгүн бир карындаш айтат, мен сестра карындашыбыз экен, ыйлап атат. 10 миң сом аман эке, сиз кайрылык менен жүрөсүз, 10 миң сом берип туруңуздар үчүн мен квартплатамды төлөп коеюн, мени бир айга алып кирип кетти мына городской больницага. Бир ай чыга албайм ал жерден, иштейм. А мен уже кууп чыгышка жардам бериңиздер деп атат. Бул жаны күнгөндөн ыйлап атпайбы? Туурабы? Айлыгын сурап кетсең 1,5 сом, 2 миң сом, алышып кетсең 5 миң сом айлык менен жүрөт аларчы. А мисалы чөнтөгүндө бай, канча бай бар? Мына мен тойда жүргөн балам. Мен аманмын да. Ким бай эмес, мен баарын билем да. Бирок айтпайм. Мына кече гана мен Состромакка бир инсанды чыгарып койдум. Ушунча ооруканаларды ачты. Ушундай миллиондорду берип атат. Кыргыз эмне болот? Аркасынан келип сүйлөп атат, аркасынан жамандап. Ай бул мындай, тигинде, зачем азыр ушундай мал аркасынан сүйлөп турган. Берип атабы? Аллага миң миңте ыраазы болуш керек. Ал үлгү болот бирөөгөчү. Бай адамдарды көрүп атабыз, эчтекесин чыгарып жатат. Мына байларды өлүп атпайбы? Туурабы? Мен билгенден канча адам өлүп кетти мына. Бири кече өлдү. Бүгүн экөө өлдү. Алар эмне болду? Байлыгын алып кеттиби? Алып кете албайт байлыгын. Берсең, бага айттык го, алгандан көрө берген кол жакшыраак деп коет да. Хадиске таяныш керек да, болчу. Канчалык берсең, Алла Таалам көрүп турат, сага ошону миллион менен кайтарып берип коюшу мүмкүн да. Биз мисалы берчүбүздү бердик уже. Ушул күнгө чейин токтобой атабыз. Дагы да болсо аракетти кылып атабыз. Эмне үчүн? Элге жагынайын, көрүнүшүн деген максат эмес бул жерде. Маган кереги да жок. Болгону мына ушул чындыгы жүрөгүндө кыргыз болгон үчүн. Мына ушул кырылдан чыкканга ката бир кичинекей салымын кошуп калайын. Ушул элге болсом үлгү болойлу деген ниетте гана ушуну кылып атабыз чыныкындачы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде бир кандайдыр бир кызыктырган суроолор болсо же болбосо ошол кандайдыр бир маалымат алуу үчүн биздин экранда WhatsApp тиркемесине кайрылсаңыздар болот. Ал үчүн биздин экрандагы WhatsApp номер иштеп жатат. Ошол кайрылып суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Аман мырза, ошол сиз ушул илдетке дагы чалдыкканыңыз жөнүндө дагы айтып калды, ушул угуп калдык да. Негизи эле бүгүнкү күндө коомдо ишенбеген дагы жарандар чыгып атпайбы? Неге сиз ушул оорунун алгачкы белгилери кандай экен, ушул ооруган адам катары айтып берип коюңчу, кандай экен? Мен бул коронавирус деген оорунун прям ортоңку же прям өтүшүп кеткен стадиясына түшүп калган жокмун. Элдин баары азыркы ооруп аткан оору да, бул жип сезбөө. Мен мисалы барып төрөкөмдө МРТга текшерттим. Текшертсем подозрение на COVID-19 деди. Пневмония, пандемия деп жазышты. А мен ошол эле немени алсам баары эле ошондой экен да. Бүт эле баары. Бирок мен кандай сездим биринчи? Биринчи температура болдум. Сөөктөрүм, буттарым какшады. Мен алсырадым. Мен температурам көтөрүлүп, мен тирледим. Бирок грипп болгон жокмун. Мурдум сезбей калды. Тамам кычышты. Мен уктай албадым түнү. Түнү вообще так уктай албай койдум. Анткени буттарым муздады. Анан мен ошо биринчи күнүнөн тарта эле мен укол алып баштадым. Укол алдым, ситуацияны ала бердим, антибиотик иче бердим. Үйдөгү баягы айтып аткан ошо сода менен оозума ысыктык азыркы чейин ошону. Азыркы чейин азитам ичип атам мен. Ар кимден сурадым. Мен врачтарга барсам, врачтар бош эмес. Толтура мисалы. Кече гана Россиядан инимим келди, канча адам учуп келди, обсервацияга алып кирейин десем, место жок. Айла жок, ар бирибизди үйүбүзгө алып кеттик. Ушундай эле кеп да. Ошондуктан бул оору менен ойнобош керек да. Мен бул болгону баягы биздин мадамар айтпады беле, оору жок депчи.
бар оору бул. Мен мына өзүм күбөм да. Толук айыктыңызбы анан? Мен толук айттым. Кудайга ошо 1 жума болду уже. 1 жума болду, мен кайра өзүм дагы текшерилдим, анализим кайра алдым, таза уже, нормально. Мына азыр сүйлөп атпаймынбы? Ама мырза, ошол сиз ооруга чалдыкканда эми сиз кандай мындай бир элестөөлөр болду? Мен корктум, мындай кичине дем алуу дегенде баягы адамда өзүн мындай контролдо болгон самовнушение болот да. Мындай дем ала албай атамбы деп эле өзүмө прям мындай дем алып ичинде кысылгансуу ойлонон отуруп бирөө айтпады экен. Буну эмнеге айтпаш керек? Мен мисалы бир нерсени сездим, бул оору мен ошо кол калмашкандан деле жукпайбы деп койдум да. Негизи ошо отуруп эле баягы чай ичип же чайын бирөө ичсеби кандай жугуштун жолун деле билбей калдым. Бирок ошо балдарды бөлдүм, бирок балдарым жакшы, баары таза, жакшы оорубай жашат. Мүмкүн алар иммунитети күчтүү да, ошон үчүн баягы иммунитетти күчөтүш керек экен да. Бирөө келип туруп дарыбызды же дейт. Бирөө айтты да дарыбызды жебе деп атат. Кимисине ишенесиң? Бирөө айтты да дарыбызды же, анткени ал ичиндеги бүт жаман организмдерди мачалып чыгарып кетет да, мындай тигине депчи. Жейин десең жебе деп атат. Жебей десең бирөө же деп атат да. Бирөө барып уколду ал десең албай деп атат. Алайын десең алдырып айтат. Ама мырза, мына ошол баягы бүгүнкү күндө көпчүлүк эле ооруп атпайбы? Мына ошол Бишкекте кырдаал өтө оор болуп атат да. Ошто деле сиз кандай кеңеш берет экенсиз мисалга? Мен айтайын, кеңеш берейинби? Мен чын айтканда ошо маска деп атат, масканы чечпей эле койгула да. Мүмкүн болсо мен колду деле абайлагыла. Үйдөн чыкпай эле коюш керек болду ошондой. Үйдөн чыкпай эле каттоону азайтып элечи. Үйдөн чыкпай эле туруп бер 15 эле күн бүттү сага. Адам расстояниян кармаш керек азырчы. Айтпай адамдар биз бирип калдык. Кучатташып калдык барыбыз эле кайрачы. Бизге ошол соц тармагы аркылуу суроо келген экен. Саламатсыздарбы дейт. Сиз менен кантип байланыссак болот дейт. ИВЛ аппаратын заказ кылсак болобу дейт. Биздин айылга киргиле дейт. Албетте болот. Менин номериме чалсаңыздар, биз буйруса биринчи күнү буйрутма берген жатабыз. Биз менен чогуу берсеңиз жакшы болот. Чогуу келип калат. Ал үчүн ошол соц тармактарда жайнап эле жүрөт. Менин номерим Элсомдун номери. Жана байланыш үчүн дагы ошол 773 41 46 69. Жобосу оңой эле да, Айпери Кулбаева же болбосо Аман.Ибраев Инстаграм бар. Издесеңиздер эле Инстаграмдан ооба. Личка жазып койгула бүттү. Мага бүгүн дагы бирөөлөр чалышты. Жалал Абад шаарынын Көкжар айылына керек экен. Алматыда иштеген эжеси спонсор болуп аттыр. Ошол Көкжар айылыбызга бир аппарат алып берейин деди эле эже. Канчадан алып атасыздар? Сиздер менен кошуп чогуу буйрутма берсем болобу? Албетте болот дедим. Биз ушул биринчи күнү берген жатабыз. Биринчи күнгө чейин толук тактап, акчасы канча, кайсы немедегини алабыз, мисалы $650 алабызбы же $450 алабызбы, ошондо сизге кабар берип коем. Анан ошол күнү мага которсоңуздар, мен тиги жакка которуп, биз менен чогуу келип калат. 4 күндө келет экен деп буйрутма бердим. Сиздер дагы албетте кошуп берсеңиздер өтө сонун болот. Эми биз бүгүнкү күндө бир аябай бир кыйын кырдаалда турабыз да, Аман мырза. Анан ушул медицинанын абалына сиз кандай баа бересиз? Биздин Кыргызстандагы медицинанын абалына. Мындай да, мисалы эч качан адам өзүнүн мамлекетин өзү жамандаш керек да. Мен буга чейинге жамандаган эмесмин да. Биздин германияда жаратылыштарыбыз, биздин өзүдөн чыгандарыбыз, тарыхыбыз бар, кыргызбыз да. Ушул мен бул сөздүн баштаган себебин акыр болот да, анткени кыргыз болуп туруп түндүк түштүк деген маселеге келгенде түндүк барсаң оштарды сарт деген жагы жакпайт. Анан аркалык деп бири-бирибизди түшүнүп коебуз да. Мен чын айтканда атам ошол нарын алып баштан, апам ноокаттан болуп, түн түштүндө балам кыргызмын да. Эч качан бөлгөн эмесмин, бөлгүм да келбейт да. Адамдар ооруп атат, биз жүрүп атабыз, анан сарттар деп коет, тийишип бизге сутамаканчы. Ушундай нерсебиз болбош керек да, мисалы да. Кыргызстан да бул кыргыз болгондон кийин кегил ошол кыргыздын көтөрүш үчүн медицина мисалы бизде күчтүү врач дарыгерлер бар. Мамлекет кандай күчтүү дарыгерлер бар. Мейли ошого керектүү аппараттар, препараттар бар келет да. Болгону биз күчтүү эмес, биздин медицина деп кое беребиз, анан күчтүү эмес деп койсо күчтүү эмес деп кала бересиң да. А бирок канчалаган ооруну айыптап атпайбы? Туурабы? Бирок медицина аракет кылып атат. Биз аларга эч кандай жаман дегенге акыбыз да жок. Ошондой кичинекей кенеде бир айлыкка күндөп түндөп иштеп атат. Мына өзүм тааныш досторум бар, өзүм аяштарым мына үйүнө барбай иштеп атышат. Мен ойлоп койм, мен келинчегим үйүмө 2-3 күн келбесе, мен аны эмне болот элем, ажырашып кетишим деле мүмкүн бир. Алар чыдап атпайбы ушул нерсегечи. Бул мисалга турган айттым да, ошондуктан калачандарга медицинабыз алсыз деп айтканга мен тилим барбайт. Жок, кызматкерлер күчтүү болушу мүмкүн, бирок аларга түзүлгөн шарт эми мен мисалы өзүм деле былтыр байынча жатып калдым ооруканага, городской, Ош шаардык ооруканасына. Ал жердеги шарт өтө сонун. Ошол учурда эми дайым көздүн артыңызын жатпай эле коюн.
обыл класста ооруканага кирдим, шарт жок. Көрдүңөрбү? Ал жаңы урулган. Эми ниет кылып атасың, буюрса шарттар оңолуп калат ушундай кырдаалдан кийинчи. Айпер айым ушул эл аралап жүрөсүз да, ушул оорудан коомчулук кандай сабак алды? Же сиз кандай сабак алдыңыз ушул? Мен кандай Бул ажы болуп келди. мага жакшы эле пайдасын айтайын. Пайдасы бул үйдө отуруп ошол көптөн бери баягы китеп бетин караганга деле убактыбыз болбочу эле. Китеп карадык дегендей, бала чака менен чогуу 24 саат бою чогуу болдук. Куран жаттап айтып коймачу эле бутуле. Эң негизгиси ошол жагынан пайда болду десем болот. Анан эми баягы элди билбейм, мен 3 ай карантинде отургандан кийин ойлодум эле, мен эл такыр башка жакка, башка нукка бурулса керек ушул сыноодон кийин деп ойлосом, 3 айдан кийин ачып койсо постторду, кайра эле чыгып мурдагыдан 5 бетер болуп чыгып кеттик да. Мен ошого капа болдум, аябайчы, мындай сабак болбогондой сезилди да. Магачы эл мындай таасир алган жоктой сезилди. Анан мына кечеги оору күчөгөндөн кийин анан кайра үйлөрүнө кирип кетти. Эми ойлонушар. Билбейм, бирөөгө акарат келтирип, бирөөнү жамандап, бирөөгө анан түн аманык айткандай түндүк түштүк, ушундай нерселерди токтотушубуз керек да. Бизге пайда алып келбейт бул нерсечи, зыяндан башка пайдасы жок да. Ушундай нерселерибизди токтотушубуз керек, бири-бирибизге мамилебиз, мындай ой жүгүртүүбүз түз болуш керек да. Эң негизгиси азыр биз ушул кайрымдуулук кылып атсак, ушудан дагы бир кынтык издеп сындап чыккандар болот да. Мага 3 күндөн бери бирөө жазат да, анан Россиядан которот. Мен эми анын которгонун мен эле берип коерум. Кийинде эле сумма, бирок ошондо азамат жигит экен да. Которот магачы, анан мен айттым, ошону прямой эле бул жака которуп кой. Мен сизге эле которуп коеюн байкеси деп анан которуп атып эле. Сөздөн сөз чыгып кетип, мен Ошто экенин билет да. Мен сиз Оштосузбу деп. Оштомун. Жок, анда которбой эле койчу, мен анда бияка которойн атат да. Мен уже бис болот да, жердечи. Анан мен айттым, нарат номерин бердим, анан ошол жака котор анда. Ошол жака эле кетсин депчи. Мен өзүм жаттан болсун деп койдум. Ушундай нерсе, мындай бир мамлекетте бир какой-то бир нерсени ойлоп табыш керек да. Ошол боюнча агит нерсени жүргүзүш керек. Баягы кыргызсың да. Кыргыз болгондон кийин сен бир урудагы кыргызсың. Бир атанын, бир апанын баласысың. Биримдүү бол. Биринчи кезекте пейилди оңдош керек. Пейилди оңдо, түздө. Сен баргандан эмне бул? Мен адайым айтып келем, элегечи. Баткендеги кыргыздар бар үчүн Баткен турат. Анда электеги границадагычы. Ошолор көчүп эле кетип калсын. Баткенди алып коет тең. Мына биздин Ошто турат, достук, кыргыздар турат. Болсо бияк кирип келет. Жер турат го. Жер бир го. Эмне үчүн бөлүнүшүбүз керек? Туурабы? Мен ушул нерсеге таң кала берем да. Ушунча кең ааламга эмне үчүн адамдар сыйбайбыз дейм да. Ушундай ичи тарларды көргөндөчү эмне үчүн ушунчалык кең аалам турса, аалам кең, биздин адамдардын пейили эмне үчүн тарып баратат депчи, ушул нерсени эле эметип көрөм да. Бизге дагы бир суроо келип түшкөн экен, ошол чогулган каражаттардын жыйынтыгын кантип бересиздер элге? Жыйынтыгын мен отчет катары ар бир салынган 50 сом болобу, 100 сом болобу, 5000 сом болобу, ар бирин менин Instagram баракчамда история бөлүмүндө ар бирин чыгарып жатам. Андан сырткары тетрадька бардыгын жазып атам. Буйруса аппараттарга эмени сумманы тактап жөнөткөндө мына мынча сумма чогулду, мынакей ар бирин мен өзүм берем. Бул жерде мен бар жүрөгү эле бир башкадан болбосо эле, мен ишенбесе ата бунун 1 сомун тийип же 1 сомун жеп коюш, бул өзү адамдык надандыкка барат. Анда аманатка кыянат кылган болуп калабыз. Мырза, бүгүнкү күндө мына ушул биздин Ош шаарында, Ош облусунда той топурлар токтобой атат да. Адамдардын кайдыгердиги дагы деле күчөп атат. Ушул эми сиз элге кызмат кылган адам катары кандай карайсыз? Ушул убакта чыдап коелу. Мен чын айтайын, тойго каршымын. Өзүм каршымын, өзүм тамадамын. Мисалы да. Ушул убакта каршымын. Мен бул жакшы көрүнүп айткан жокмун элге. Мен мисалы каршымын. Мейли той ушунчалык кызгысы келип атыптыр. Мен жакында карабай коюп келдим. Кандай кылды? 30 эле адам. Эми бала үйлөндү. Мен Инстаграмга чыгардым. Көк жөп, стол жок. Болгон бир мындай стол бар, отурушту бүттү. Бир сааттык программа болду. Болду, алар тамаша келип кетти, биз кетип калдык да. Мен тойго каршымын азыр.
ушундай кырдаал болуп атканда, Бүгүнкү кырдаалда жугуштуу болуп атканда, чын айтканда керектүү жерди кысып элечи, туруп туруп 2-3 ай. Мына кичине ордунан келсин, адамдар бир аз ооруз азайсын, местолор, ооруканадан орунтар, вообще эле койкалар бош калсын. Эч ким оорубасын, Кудайга шүгүр. Той болот турган үйлөнүп коер, тойду кийин кылып коер. Мына абал курчуп аткан кезде азыр тойдун кереги жок. Бүгүнкү күндө ушул сизге бир атайын кайрылгандар болуп атабы ушул тойго чакыруу боюнча? Мага кечээ 2 күн мурун дагы болду, бирок мен өзүм отказ бердим. Бара албайм бүгүнкү күндө, кооптуу деп. Өзүмдүн ден соолугум үчүн сизге суроо бериптир. 4тө карабай барып келдим, 5 да тоюм бар эле. Кайра калып мен бара албадым. Мен айттым, ачык айттым. Мен бара албайм, кел албайм дедим. 6 Кызылкыда эле. Нуреке деген ресторанда. Ага дагы айттым. 80 адам дегенде мен бара албайм. Мен өзүм ден соолугум ооруйт. Мен өзүм ооруп атсам, эми айыгып чыксам, анан барып ошол жерге мен бирөөнү жугузаймбы? Мага кереги жок ана сен. Ошондо бүгүнкү күндө биздин мына ушул коом күрөшүп атат, ушул сиздер күрөшүп атасыздар, ушул күрөшкөнүңүздөрдүн акыбети ийгиликтүү болсун дейли. Ушул кийинки суроого өтөлөйлү. Бийлик өкүлдөрүнө ошол азыркы кырдаалга байланыштуу мамлекеттик кызмат адамдарына бир же болбосо өкмөттүн адамына бир нааразычылыгыңыздар барбы? Могул жерден. Сен баштайбы? Эми Ушул нааразычылык жерден катачылык кетирди өкмөт ушул жагы туура эмес. мен келип туруп бул жерде сен президентке же премьерге же бир губернатор же мэрге мен келип каршы сүйлөй албайм. Биринчиден, Кудайга шүгүр, Аллага миңге шүгүр, мына ошол инсандар бар үчүн Кыргызстан хотя бы ордунда турабыз азырчы. Иш болуп атат. Башкаларга окшоп, мисалы, мамлекетибиз кедей деген менен элибиз Кыргыздыкы бай да. Мисалы, ар бирөөдө 1 эмес 2ден автономия бар, туурабы? 1 эмес 2ден үйлөрү бар. Болбойт энди үй жок болсо дагы 1000 сом автономиясы кымбат. Коңшуларды карап көргүлөчү, коңшуларды. Барасың, керек болсо ошонусу да жок да. Мамлекеттик ушундай бай, бирок элин карасаң жакырышаган кедей да. Ошондуктан эми күч кубат берсин. Президентибизге ден соолук берсин. Мына ошол 5 убакыт намазында жүргөндө имам адам аракетти кылып атат. Биз эми Ошто жүрөбүз, Оштун мэри. Мына Гойдасаңа соц тармактардан кантип иштегеничи. Өзү чыгып элдин баарын киргизип сөйт, антип келечи, ыйлап жатат, койгулачы, бүтүрүлөчү, элдер таркагылачы, оор менен күрөшүп атат. Мен неге аларга нааразычылык айтышым керек? Нааразычылык айта албайм. Мен аларга башка айтканда чын жүрөктөн ден соолук берсин Аллахым. Сын айта турган мезгил. Сын айта турган мезгил эмес азыр. Айта берайсыз кандай? Азыр мен эч кандай эч кимге андай нааразычылыгым жок, андай нерсени айтканга акым деле жок. Бирок баягы адамдык укугумду коргоодо же болбосо мынау жарандык милдетимди аткарууда өзүм кандай десем, эл кылган нерсени кылып, мүмкүн болушунча биз дагы эме кылып жүрөбүз. Мен чоңдорго эч кандай нааразычылык айта албайм. Алар өз иштерин аткарып жатышат. Мүмкүн эл көрбөй жаткандыр аткарган ишин дагычы. Эл көрбөйт. Мисалы, баягы эле темада түштүктөн президент болуп калса, түндүк жаман көрөт. Ошондой. Мисалы, ушундай эле бул факт эле сөз. Мисалы келип туруп азыр Экөөбүз саясатчы болуп кеттик. Адам качан айтайын, мен өзүм жеке оюм да, мамлекетте качан түптө оңдойбуз, качан ажообузду, ханыбызды биргеликте колдоп, менин ханым, менин президентим деген жүрөктөгү сүйүп болмой сайын бул оңолуш кыйын да. Анан барсаң эле, бул мындай, анан тигиндей деп, зачем керек бар андай? Ушул карантин мезгилинде 2,5 айдай үйдө отуруп калдык да. Негизи эле ошол соц тармактарда ар түрдүү пикирлер айтылды. Мисалы, Оштогу чыгармачыл инсандар эмнеге чыкпайсыңар деген ар түрдүү пикирлерди айтты. Ал пикирди кандай кабыл алдыңыздар? Анан ушул карантиндеги сиздердин жумушуңуздар кандай болду? Биринчи карантин башталганда чачты кырдырдым. Анткени мен билдим 2 айдын арагында уже керектен чач үйдө өскөндөн көрө ден соолукка пайда турабы? Чачты кырдырдым. Ал бүт элге жайылып кетти. Аркаман Бишкек кетти, анан көрдүм. Анан Казакстанга чейин жетти. Казакстанга чейин келип калса, Рамзан Кадыров, Криштиану Роналду алды да. Экинчи 18 марттан баштап кайрымдуулук менен чыктым. Анан мен ошондо кайрымдуулук менен чыкканда азыркы могу жакка мен досторум бардыгы, сен шоу бизнестеги Бишкектегилер, үйдө отурбайсың, Италия эмне болуп атат, отур сен үйдө, эмне чыгып алдың деп мени айтышты. Анан кайра бир жумадан кийин алар чыгышты. Мисалы да, мен чын айтканда 2,5 айдын ичинде карантин учурунда кайрымдуулук менен жүрдүк мына. Бутубузга бут, колубузга бол болуп жүрдүк элге. Анын бүткөндөн кийин деле ушул көчөдө жүрөбүз кайрачы. Эл менен эле. Азыр бизде кечиресиз, азыр жарнамалык түндүк бар, андан соң эфирибизди улантабыз.
Биз берүүлөрүбүздү түз эфирде улантабыз. Эгерде сиздерде бир кандайдыр кызыктырган суроолор болсо, экранда WhatsApp тиркемесине калтырсаңыздар болот. Айтып берайын, ушул жогорудагы эле суроого ушул карантин мезгилинде кайталап коеюн. Ушул Оштогу чыгармачыл инсандар бир топ тыныгып болуп калды, же болбосо бир элге кол кабыш кылган жок деген ар кандай пикирлер айтылып атты. Ошол пикирди кандай кабыл алдыңыздар? Анан не менен алек болдуңуздар ушу карантинде? Кандай кайрымдуулук иштери жасадыңыздар? Биз 2,5 ай үйдө олтуруп калганда негизи мен мындай элге салымымды коштум, бирок үйдөн өзүм чыга алган жокмун. Жогоруда айтып кетпедимби, буга чейин көптөгөн эле ошол көрсөтпөй кылып келгенбиз да. Анан мен ошол кошумчамды кошуп, анан бирок өзүм чыккан жокмун чындыгындачы. Биз өзү айттык, тимеле болот депчи. Аман акелер жүрүштү. Аман аке баштаган бир топ чыгармачыл жамаат жүрүштү, элге кол кабыш кылып, продуктадан кыйналган инсандарга жардам берип, ушинтип аябай көп жардамын кылышты. Алла ыраазы болсун. Анан бүгүнкү күндөгү кайрымдуулугубуз боюнча дагы айта кетейин, элден айланса болот. Чалып алып, мен 100 сом эле кошуп койсом болобу дейт. Болот, албетте болот. Ошону дагы мындай чын жүрөгүнөн эме кылып атат да, берип атат да элгечи. Мен 200 сом эле берет боло береби, салып койсом болот. Эмнеге болбосун? 1 сом болсо да салсаңыз, тамчыдан көл куралат. Ошол болсо дагы ким бирөөнүн өмүрүн сактап калууга жардамы тийсе, сизге кандай чоң сооп болот деп ошентип бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ушул элден чогултуп атабыз. Өзүбүз да кошумча коштук, албетте. Элден чогулду, жогоруда айтып кеттим. Анын учурдан пайдаланып, азыр сиздердин эфириңиздерди көрүп тургандарга дагы кулагына күмүш сырга кылып дагы бир ирет номерлерибизди кайталап кетейин. Эгерде эл сомдон сала турган болсоңуздар, 773 41 46 69 номерине салсаңыздар болот. Буну сиздер биздин Instagram баракчабызга кирсеңиздер оңой эле таап аласыздар. Ал эми Сбербанк аркылуу сала турган болсоңуздар, 427 640 00 28 999 986 номерине Ильязбек деп чыгат. Ошол Сбербанк аркылуу дагы салсаңыздар болот. Ардактуу калайык калк, сиздерге кайрылып кетебиз дагы бир ирет. Кайрымдуу инсандар, келиңиздер кол кабыш кылып, көптөп биримдигибиз, ынтымагыбыз менен ушул сыноону, ушул ооруну жеңип чыгайлы. Аман мырза, бүгүнкү күндө биздин коомчулугубуз мына соц тармактарды ачса дагы ушул негатив маалыматтар болуп атат, телевизордон бүт баарынан ушу негатив маалыматтар болуп атат да. Анан элдин бир мындай руханий байлыгын көтөрүү максатында, же болбосо бир жакшы маанай тартуулоо максатында бир иш пландарыңыздар барбы ошол шаардык? Мындай да, азыр чын айтканда Facebook менен Instagramды ачсаң эле мына өлүп калды. Мынанча көбөйдү. Уже психологияны жөтпөйбү? Мына кечеги күнү мен Зайнабидиновага барсам, болгон окуя да. Барып, акемкине бардым дагы, анан үйгө келсем, жеңем видео менен жибериптир. Артыбызда бир бала сонумуз болот депчи. Видеосун тартып жиберди, мен ошону Инстаграмга чыгара салдым да. Эшиктин дворго чыгып эле биздин бала, Ими деген бала, Эмилиамин деген бала, ушундай бир сонурда атат, ошодон эл эс алып атат да. Биз иш-чараны мына башкы городдо кайрымдуулук болгон учурда биз аппаратты коюп алып, кадимкидей эле баягы Италияда эмне болду, аякта эмне болду, биз деле ошондой концертти койдук. Биздин чыгандарыбыз баары ырдады. Мына дворду чыгарып эле ырдаган күндөр болду да. Ошол 2,5 ай карантинде эмне кылдыңыздар деп атпайсызбы? Күндө 1 саат, 2 саат убактыбызды түз эфирге бөлүп аттык. Мен Facebook'та жарым саат, Instagram'да 1 саат отуруп, комуз менен ырдап, элдин көңүлүн, маанайын көтөрүп аттык да. Ырдап атсаң деле сөзсүз 100дөн 6 чыгат сени istөгөт. Ырдап атсаң дагы. Эл мынтип атса сен ырдайсың дейт. Көрүнүп койсоң эмне көрүнүп атасың дейт, көрүнбөсөң эмне көрүнбөй атасың. Майымда караңызчы. Бирдемке десең, акырынан сен койчу, сен мындайсың, анан тигиндейсиң баштайт. Бир кычык издейт да, мен ошондойлорго мындай айтарым бар да, ошондой негатив жазгандар болот го кээдечи. Ошолорду ойлойм да, бул жашоодон ушунчалык бир кыйналып, ушу бир жакшы турмушка жете албай калганда да, эми ал жакшы турмушка жетпей калган күнөө биз эмеспиз да. Ал өзү күнөөлүү. Туурабы? Аракет кылган эмес убагында. Жаман жүргөн. Ошон үчүн жакшы турмушка келген эмес да. Ал бирөөнүн жакшылыгын көрө албайт да.
Эми мына ушул илдеттен арылуу үчүн бүт баары күрөшүп атат. Эң негизгиси эмне кылыш керек? Айтар айым. Бүгүн биз кандай кадам карышыбыз керек? Эл, коомчулук. Эми баягы тазалыкты сактап эле ар ким өзүнүн ошо баягы санитардык гигиенаны сактап эле таза жүрсө, мынабул коомчулукка көп аралашпай турса эле, ооруну жайылтпай алдын алып кала алабыз да. Анан ооругандарды эми Аллах шыпа берсин. Бир Алла Таалабыздан дуа кылып, ооба. жакшы Бизде ушул убакыт аягына чыгып бара жатканына байланыштуу мен сиздерге эркин микрофон берейин. шеф. Биздин жоробашы да, жоробашы. Келиңиз. Келсем баштайық. Эң алгач бүгүнкү күндө баягы ден соолуктун кадыр баркына аябай жетип турган учурубуз. Ар бир инсанга ден соолук каалайм. Дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, аманчылык болсун. Анын ичинде кыргыз элибизде тынччылык, аманчылык болуп, Кудайым колдоп, элибизди ушул оор сыноодон ынтымагыбыз, биримдигибиз менен жеңип чыгып кетели. Кудайым өзү колдосун, оору сыркоо аз болсун. Ден соолук жана ден соолук каалайм. Тамам мырза. Биринчиден жалпы кыргыз элиме оорубаңыздар, Аллахым силерге ден соолук берсин дейин. Анан сөзсүз түрдө ушу биздин башта турган Жеңишбек айтты, ушу Энисте болгон Москвадагы Ильяс, мына азыркы биздин ушул шоу чүйрө жүргөн Анжеликаларга, мисалы ушул Нурсултан, Энис Бөрүбаевдей болгон кыргыздын чыгаан уул кыздарына, биздин ушу кесиптештерибизге ар дайым ушу ишиңиздерди тогутпай, ушу акырына чейин чыгарып, ушу илдеттен чыкканга бир өзүңүздөрдүн салымыңыздарды, кошуңуздарды дагы да болсо силерге Алла Таалам дем күч берсин сурайт элем. Ар бир кыргыз элине, Кыргызстанда жашаган канча улут болбосун, дел ушу дүйнө жүзүндөгү ким болбосун, ушул оорудан айыгып кетели. Анан ата энебиз, буулдар, бала чакабыз, жакындарыбыз жаныбыз аман болсун. Туура. Дагы бир нерсе айтып коеюн. Москва тамада борборун баса белгилеп айтып унутуп калыппыз. Бизге партнер болуп, азыркы учурда ошолор дагы көп мындай жардам кол сунуп атышат. Москвадагы чыгармачыл жамаат бүгүнкү күндө ушул Оштогу, Ош шаарындагы өнөр инсандарына кол кабыш кылып жатышат. Аларга дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Айпер айым, Аман мырза, бизге келип жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык. Ишиңиздерге ийгилик, ар бир кылган жакшы иштериңиздер өзүнүн жыйынтыгын берсин. Чыгармачылыктагы чыйырыңыздар узун болсун. Ал эми телекөрүүчүлөр, биздин ушул берүүбүздү биздин соц тармактагы YouTube баракчабыздан жана ошондой эле Facebook'тан көрсөңүздөр болот. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.